Бардық документтери так таза болгон 5 сотық жер аянты Дордой базарына жақын жерден шашылыш түрдө 150 000 доллар кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Эс номер экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Тагыраак дарегин айта турган болсок, бул тарапка келүү үчүн сиздер Дордойдун централдык көчөсү, Ибраимова көчөсү менен эле 6-көчөдөн бурулуп киресиздер дагы. Бир аз жүрүп туруп, кайра сол тарапка бурулуп, кайра 7-көчөнүн тушунан эле Дордой Ибраимова 4-көчө Яндекс менен 548-дарекке келесиздер. Экигиз навигатор менен болсо Дордой Ибраимова 4-көчө 24/1-дарекке келесиздер. Ушул туура 4 чарчы формадагы бардык документтери так таза болгон 5 сотық жер аянты туугандар. Көчө тарабы 22 метр, анан узунунан болсо 22,5 метр документальный туугандар. Негизинен бул жерге базарга жакын болгон үчүн цех салсаңыздар болот, анан склад салсаңыздар болот. Эми бул жерде кошуналарыңыздар бардыгы эле ошол склад цех салгандар да. Базарга жакын болгон үчүн ошол бизнестерге ылайыктуу болгон жер экен. Эгерде ушундай цехке же болбосо ошол складка жер издеген болсоңуздар, ушул жерди алсаңыздар болот. Дордой базарга жакын. Эгерде үй салып жашайм дей турган болсоңуздар, суу свети бар, бардык документтери таза. Анан бул жерде Дордойдун ошол 94-мектебине дагы жакын жайгашкан туугандар. Эси номер экранда турат, бир катар чалсаңыздар локациясын дагы жиберет, ошол аркылуу келсеңиздер дагы болот туугандар. Азыркы учурда жашай турган временкасы бар туугандар. Ушул жерде үй салам дей турган болсоңуздар, ушул временкада жашап, бул тарабына бир чоң үй салып алсаңыздар дагы болот. Эми бир катар карап көрөсүздөр туугандар. Дордой базарыга жакын жерде ошол Дордой Ибраимова 4-көчө 548А дареги болуп калат, Яндекс навигатор менен. Экигиз навигатор менен болсо Дордой Ибраимова 4-көчө 24/1-дарекке келесиздер туугандар. Эми ушундай базарга жакын жерден жер участкасын издеген дос туган тааныштар болсо, ушул видеону тезинен жиберип коюңуздар. Анан эсим номер экранда турат, ушул жер кызык болсо, түз эле чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Ушул видеого лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып, жанагы WhatsApp группаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар.